21 күнү Саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Караколдогу төргө абагында жаткан Мээрим Тилекованын ден соолугу начар экендигин айтып, анын жакындары үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Каракол шаарындагы стадионго тынчтык митинги өтүп, алар президент Садыр Жапаровго кайрылды. Биз ушу Мээрим Тилекованын боштондугун тез арада бошотуп беришин талап кылабыз. Соттун чечимине нааразыбыз. Абдан 15 июнда 2022 жылы жабык түрдө сот болгон. Ошол соттун негизинде дагы бир айга СИЗОдо отурусу улантылсын деген. Ошол себептен биз бул митингге чыгуудабыз. Бир туугандар эле эмес, жалпы айыл көтөрүлүп турат учурда. Ак үйдө иштеген депутаттарга, акыйкатчыга, УКМКнын жетекчиси Ташиевке, акыйкатчы Атырга баардыгына эле кат жүзүндө арызданганбыз. Бирок азырынча эч кандай тыянак чыкпай эле. Биздин Мээрим Тилекова ак жеринен отурат. Ошол себептен айыл дагы эл дагы баардыгы уже чыдамы кетти. Тез арада чечим чыкпаса биз аларды да кармай албайбыз. Президентке чейин барып митингге чыгабыз деп атышат, даярданышып баары. Митингге чогулган тууган тушкандары, айылдаштары Мээрим андай жолго барчу кыз эместигин, жалган жала жабылып жаткандыгын айтып жатышты. Мээримди кичинекей жагынан бери билем, кошунам. Эч кандай мындай пара алат дегенине эч мен ишенбейм. Себеби дегени андайга барчу кыз эмес, тарбиялуу, жакшы семьяда өскөн, жогорку билимдүү, жакшынакай иштейм деп аракет кылып, баскон үчүн роддом ачам деп аракет кылып келе жатканда ушул бийликтин эле бул бир саясий бир сасык оюн болуп калды окшойт. Тилекованын иши боюнча облустук соттун басма сөз кызматы Айпери Абдымаликова мындай маалымат берди. Каракол шаардык сотунун тергөө судьясынын 22 жылдын 19 майында токтому менен айыпталуучуга карата 1 айлык мөөнөткө үй камагы түрүндө бөгөт кою чарасы тандалып алынган. Бул токтомго макул болбой Ысык Көл облустук прокуратурасы токтомду жокко чыгарып жана камакка алуу түрүндө бөгөт кою чарасын тандап алууну суранып, Ысык Көл облустук сотуна апелляциялык сунуш менен кайрылган. 22 жылдын 23 майында Ысык Көл облустук сотунун аныктамасы менен токтом жокко чыгарылып, айыпталуучуга 22 жылдын 17 июнуна чейин камакка алуу түрүндө бөгөт кою чарасы тандалган. Каракол шаары сотунун тергөө судьясынын 22 жылдын 15 июнда токтому менен Ысык Көл областы боюнча ички иштер бөлүмүнүн улук тергөөчүсү Жекшебаевдин айыпталуучуга карата камакка алуу түрүндө бөгөт кою чарасын узартуу жөнүндө өтүнүчү канааттандырылып, 22 жылдын 11 июлуна чейин узартылган. ТМТ Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасады деп айыпталат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 19 беренесине ылайык оор кылмыштардын катарына кирет. Маалымдап өтсөк, 12 майда Жети Өгүздөмө айымдардын кесиптик майрамына карата кафеде иш-чара өткөнүн, мурда орун басарынын катчысы болуп иштеп кеткен Тилекованы УКМК кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунучу болгонун министр Алымкадыр Бейшеналиев билдирген эле. Айыл апа, туугандары эгер сот туура кал чечим чыгарбаса, анда Бишкекке чейин барышарын билдиришти. Адам укугу тебеленип атат. Момча кишинин да адам укугун тебелеп атасыңар.